Балдар үчүн бериле турган жөлөк пулдар жакыр үй бүлөлөргө эмес байларга берилеби? Бүгүн жогорку кеңеште депутаттар мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулашты. Демилгечилер бул мыйзам коррупцияны жоёт дешсе, айрым эл өкүлдөрү адилетсиздикке түртүп жаткандыгын айтышты. Анткени аталган мыйзамга ылайык жөлөк пулду байлар алып, аз камсыз болгон үй бүлөлөр албай калышы ыктымал дешет депутаттар. Парламенттин ичинде кызуу талкууга түшкөн мыйзам долбоору туурасында кабарчыбыздын материалы. Мамлекеттик жөлөк пул мыйзамына ылайык, эгер ымыркай төрөлсө, ага сүйүнчү катары 4000 сом, ал эми тоолуу аймактарга 5000 сом каралган. Ал эми ай сайын 3 жашка чейинки балдарга 700 сом болсо, көп балалууларга ар бирине 500 сомдон каралган. Эгер азыр жөлөк пул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө гана берилип келсе, демилгечилердин ою боюнча эми бардыгы алганга мүмкүн болот. Бирок айрым эл өкүлдөрү бул мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, баягы эле байлар жөлөк пул ала башташат деген ойдо. Байларга же болбосо мүмкүнчүлүгү барларга, бирөөлөргө жардам берип аткан меценаттарга биз не кылабыз? Детский пособие берип. Элестетсеңиз, урматтуу министрдин орун басары. 1-2 биздин олигарх эсептеп көрүңүзчү, ошолорго эртең сиз детский пособияга берип атканыңыз. Мына ушунча депутаттар отурат, көп балалуулар бар арасында алып атса, анын коңшусу аз камсыз болгон үй бүлө 2 балалуу болуп албай жатса. Аталган мыйзам жөлөк пул болбой эле көп балалуу үй бүлөлөрдү колдогон мыйзам болуп калгандыгын эл өкүлү Зиядин Жамалдинов билдирди. Андыктан мыйзам долбоорун жакшылап карап чыгууга чакырды. Жакыр үй бүлөлөр алат да бул жөлөк пулдучу. Азыр жакыр үй бүлөлөрдө мисалга 2ден эле балдары бар үй бүлөлөр бар да. Алар 3 жаштан кийин албай калып атпайбы? Ошолор бүгүнкү күндө азыр мында суроо жаратып атат да, ошолордун тагдыры эмне болот дегенчи. Эгер мыйзам долбоорун палата колдоп, президент кол кое турган болсо, мыйзам 2018-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирет. Бирок мыйзам долбоорун ишке киргизиш үчүн 8 миллиард сом талап кылынат экен. 24 миллиард дефицит менен кабыл алдык. Бүгүнкү күндө бюджеттин аткарылуусу мына бүгүнкү күндө 6 миллиардка отстоять от исполнения бюджета. Буну кабыл алсак, президент кол койсо, күчүнө кирсе, анан акча жок эле деген шылтоо келип чыгып калбайбы? Мамлекеттин ушуга күч кубаты жетеби? Өкмөттүн чечими бар, токтому бар бул мыйзамды колдоо боюнча. Буга чейин Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев балдарга жөлөк пул берүү коррупцияга айлангандыгын айткан болчу. 1000 сом алыш үчүн бир топ маселеге коррупциялык схемаларга учурайт экен. Айла жоктон 1, 2, 3 айлыкты алдын алуу берейлик деп пособияга турганда болуп атат. Айыл өкмөттүн өкүлдөрү пособия берүүчү адамдарга тактагандан кийин социалдык коргоо министрлигинин өкүлдөрү ошол жерде проблема жасап атат. Бул мыйзамга каршы пикирин Дастан Бекешев дагы билдирди. Анын пикиринде өкмөт бул мыйзамга каражат издейм деп, бюджеттин башка статьяларын кыскартууга киришет. Өкмөт көп кирешени 2018-жылда таппайт. Ал мындай карасак 7 миллиард эле сом. Биз айтып атабыз 1 миллиард 800 миллион сом. Бул каяктан алышат? Значит, же башка статьяларды кыскартышат, ошол эле капиталдык салымдарды, ошол эле мектептер курулбай калат, бала бакча курулбай калат, кээ айылдарда таза суу болбой калат да. Ал эми айрым депутаттар балдарга байланышкан мыйзам долбоорун саясатташтыруунун кереги жок дешти. Биз балдар үчүн карап аткан мыйзам долбоорун саясатка айландырбайлы. Себеби бул көйгөйдүн бар экенин бардыгыбыз билебиз. Биз буну ынандырбайлы. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө өлкө боюнча 90 миңден ашык үй бүлө жөлөк пул алып келишет. Бирок депутаттардын айтымында жөлөк пулга жетпей жаткан үй бүлөлөрдүн саны бир топ. Андыктан бул мыйзам долбоору кызуу талаш тартыштардан соң экинчи окууга жөнөтүлдү. Изат Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.